Урматтуу эл журт, мына бүгүнкү оор кырдаалда, апат күндөрдө элибиз кыйналып, адамдар ооруп турган маалда жер-жерлерде элдер чогулуп, ар бир айылдарда, ар бир кыштактарда, район, облустарда элдерибиз чогулуп алып туруп, өздөрүнүн жардамын бере башташты. Мына Кыргызстандын бардык жеринде кыргыздардын, кыргызстандыктардын ынтымак экендигин ушул апат көрсөтүп атат. Ошондуктан урматтуу эл журтум, мен силерге кайрылып кетемин. Силердин улууңар катары, силердин ушул мени таанаган, билген адамдар катары кайрылып кетемин. Бириккиле, чогулгула, чогулуп алып туруп ушул апатка каршы чабышайлы, согушайлы. Биз эмне үчүн карап турушубуз керек? Эмне үчүн биз карап турушубуз керек? Апат келип бизди баарыбызды согуп атса, жыгытып атса, досторубузду, туугандарыбызды алып кетип атса, биз эмне үчүн карап турушубуз керек? Биз чабышышыбыз керек. Биз булар менен тытышышыбыз керек. Ошондуктан баарыңарды күчүңөрдү бириктирүүгө аракет кыламын. Мына бүгүнкү күндө байы дагы, кедейи дагы аракетти жасап атышат. Бул акчанын көптүгүндө эмес, ынтымактын биримдигинде биз жеңип чыгабыз. Акчасы көп жеңе турган болсо, анда дүйнөнү дагы басып алышмак. Андай эмес. Бул жерде акчасы көп жеңбейт. Бул жерде ынтымагы көп, биримдиги көп, бири-бирине кылган ыхластыгы көптөр жеңет. Мына мен азыр угуп атамын, айылдардан, мына азыр эле барып, Жалал Абад шаарынын жаштары менен жолугуп келдим. Кыпындай болгон балдар, кыпындай болгон кыздар, эч нерсеси жок өздөрүнүн. Бирок чуркап, ар кимге жардамды берип, ар кимдин колунан келген аракеттерин кылып чуркап жүрүшөт. Биз ушундай апатта карап отурбайлы, үйдө карап отурбайлы, жерде карап отурбайлы, аракетибизди кылайлы, колубуздан келгенин берейли. Мына мен угуп атамын, мага кайрылышкан экен, мына бул Куршап айылынын тургундары. Куршапта ушундай чоң группалар түзүлүп, Куршапта ошондой адамдар чогулуп алышып, 2000–3000 адам чогулуп алышып, жардамдарды уюштурушуп, чет жерлерден жардамдарды уюштурушуп, элдерге чоң жардамдарды кылып атышты. Ошолорго ийгилик каалайм. Рахмат. Ошол жерде Кубанч аке деген бар экен, Алмаз деген бир укам бар экен, чогулуп алып аракет кылып атышты. Силерге ийгилик каалайм. Ушул ынтымагыңардан жазбагыла, урматтуу куршаптыктар, урматтуу эл журт. Мына ушулардан үлгү алайлы. Бардыгыбыз үлгү алайлы ушулардан. Ошондуктан мен Кудай кааласа ушу 1–2 күндөн бери жакшы болуп калдым. Биз эми тынбайбыз. Биз тынбайбыз, ушул апатты жеңип чыкчакты. Мамлекетти карап, же болбосо бирөөлөр келип жардам берет деп өзүбүз карап отура бербейли. Мамлекет дагы колунан келген аракетин кылып атат. Кылып атат алар дагы. Бирок эгерде ошолор деле карап отура бере турган болсок, биз убакыттан уттуруп коебуз. Биз убакыттан уттурбашыбыз керек. Мекендештерибизди, өзүбүздүн тууган уругубузду, дос жарларыбызды, айылдаштарыбызды сактап калышыбыз керек. Мен баарыңыздарга ийгилик каалайм. Биз аягына чейин чабышабыз. Ийгилик болсун баарыңар. Мына түнкү саат болду. Түнкү 2-ге 15 мүнөт калды. Биздин өлкөдө эмне болуп аткан? Ошонун баарын ойлоп атып, жүрөгүм ооруп, таптакыр болбой калдым менчи. Күйөөмдү өзүм эле дарылап, ары бери чуркап, майда чүйдө дары менен бутуна тургузуп койдум. Тетиги Гансиде күйөө балам менен бир тууган сиңдим экөө тяжелом состоянии ошо калып кетишти. Анан алып барганда сиңдим өлүп калды. Күйөө балам тяжелый состояние жатат. Ошо Гансини эмнеге ачасыңар? Эчтекеси жок болсо, эмнеге ачасыңар? Элди эптеп септеп тияка Гансиге бөлүп туруп, анан өлсө өлө берсин деп, ошон үчүн ачтыңарбы? Мен Атамбаев сени президент кылып койгондо, мен чындап келгенде сени аябай сыйлачумун. Жакшы жердин баласы, жакшы жигит. Алып кетет. 20 жылдан ашык Атамбаевдин жанында жүрөт деп. Сөзүн эки кылбайт. А сен эмне кылдың? Бысмыла дегенде эле Атамбаевди түрмөгө отуруп салдың. Жакшынакай оокат кылып келаткан Сапар Исаковду таза коом менен чыккан Сапар Исаков. Аны эмне кылдың? А өзүң бысмылда дегенде мен автошоздорго министрдин досун коюп коюп, ал эмне кылды? Бысмылда дегенде сразу акчанын баарын шыпыра баштабадыбы? Сөз жок.
чын деймін мен сыйлачымын. Укмуштай сен сыйлачымын. Көрсе вообще адам деген сөзгө татыктуу эмес экенсиң да. Канча балдары сөйлөп атат, канча эли сөйлөп кетти. Ар бир экинчи үйлөдө эл өлүп атат. 2,5 ай карантинге элдин баары тыгып салып, же айлыгын бербей, же пособиясын бербей, эптеп септеп жанакы жулмалап ар жак бер жактан анда да волонтерлор тамактарын баарын ташып берип жүрүштү. Мэрия аягында эле эптеп септеп бирдемесин элге бердемесин берди. Отчет бергенди эле асмандын башында сүйлөшөт. На самом деле эчтеке жок. Кандай кылабыз эми? Кандай кылабыз? 2,5 айда карантинде элдин баарын тыгып салып, эмнеден гранттар түштү? 625 миллион ар кайсы жерден, ар кайсы тараптан гранттар түштү. Эми өткөндө Асрандиев айтат, 142 миллионду казынада кармап отурабыз. Эмнеге казынага кармайсыңар? Же бюджеттин жыртык тешиктери үчүн ошо акча келди беле? Ал акча деген мына бу на борьбу с коронавирусом келген. Это бит грантовый акчалар. 3 жылда мен ойлодум эле бюджеттин жыртыктан эмнеге тиги бүтүп атат. Эмне үчүн бюджеттин акчалар, бюджетке ошо акчалар салып, анан айлык берип атасың, бюджетте значит эчтеке жок турбайбы? Ана 3 жыл эмне эшекте калып отурдуң сен? Эч кандай 3 жылда эч кандай жылыш жок. Наоборот, артка кетти. На элементарно бу базарда стоянкага акча алынбай калган последний 2 жыл. Атамбаев деген учурунда. Мына былтырдан баштап мурда 10 сом алса, азыр 20 сом алып атышат. Эми ар кандай эң начар оокаттар болуп атат азырчы. Анын баарын айтып отурсам, просто мындай чексиз сөздөр болот да. Эми бул карантинде элдин баарын 2,5 айга үйгө тыгып салып, андан кийин эл чыккандан кийин элди күнөөлөй баштадың эми. Булар маска кийбейт, элдин баары эле маска кийип жүрөт. Бүт баарына ден соолук керек да. Өлгүсү келбейт. Бала бакырасы бар. Бала бакырасы жок болсо деле жашагысы келет любой кишинин. Анан кантип эле маска кийбесин. Бүт эрежелерди элдин баары сактап эле жүрөт. Даже сактабаган кишилер сразу тыйып койду. Кийбейсиң маска деп, даже урушканга чейин барышат. Ушул акыбалдан эми кантип чыгабыз? Мынакей Белоруссиядан 5,5 тонна медпрепарат Лукашенко жибериптир. Аны да сатасыңарбы? Это чистый гуманитарный помощь биздин эл үчүн берип атат. Эмне гуманитарный помощь келсе эле, эртеси эле күнү аптека, даже больницада бүт бар жери сатышат экен да. Эмне үчүн ушуну көзөмөлгө албайсыңар? Абылгазиевди койдуң. Эмне Абылгазиев кайда жүрөт? Эмне үчүн суракка албайсың аны? Абылгазиевдин шалакалынан момча элдин баары өлүп атат азыр. Боронов начальник штаб болуп эмне кылды? Боронов эчтеке кылган жок. Эчтеке. Боронов баары жакшы деп, балким ошо Боронов менен Абылгазиев ошондой эч туура эмес информация бергенинен мындай спокойно отурасың. Эчтеке кайгыратпай. Тетиги балыкты караганда эмне кыласың? Барбайсыңбы тетиги больницага? Элди кандай кабыл алып атат? Элди кандай жаткырып атат? Ошо больницанын бозогусуна колдоруна көтөрүп, кыз балдарын алып келип атканда, энелерин алып келип атканда, ошо эшиктерин ачпай анан өлүп аткандарын кара. Эмне балыкка барасың? Давай, ойлонгун. Ойлон. Жана биздин кыздар, балдар айткандай, уже вообще обстановка аябай напряженно болуп кетти.
Жана Минздравда жаман шүмшүк адамдар. Ленинградтағы, Санкт-Петербургта врач айтпады. Это программа лечения ковида, это геноцид Кыргызстана деп. Геноцид народа Кыргызстана. Шу сөзді ұққанда просто жүрегім шу деп түшті. Оказывается,